Бүгүн Айтматов районуна караштуу Аманбаев айыл аймагында Дастан Анарбеков атындагы бала бакчанын ачылыш аземи өттү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Бала бакчанын ачылыш аземине Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын 2029 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошондой эле бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Белгилей кетсек, 2023 жылдын 28 ноябрында Аманбаев айыл өкмөтүнүн жаңы административдик имаратынын ачылыш аземинде аталган райондо мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетишсиздигин эске алуу менен Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Ташиевдин колдоосу менен 200 орундуу бала бакча куруу демилгеленген. Бала бакчага Баткен районунун Достук чек ара заставасынын аскер кызматкери 2022 жылы чек арадагы куралдуу кагылышууда баатырларча курман болгон лейтенант Дастан Анарбековдун ысымы ыйгарылды. Манас эл аралык аэропортунун учуп конуу тилкесин оңдоп түзөө иштери башталды. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунан билдиришкендей, ушуга байланыштуу ар бир дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 18:00дон таңкы саат 3:00 чейин каттамдар токтотулат. Бардык авиакомпанияларга пландалып жаткан оңдоо иштери тууралуу маалымат берилди. Жүргүнчүлөрдөн учуу графигиндеги өзгөрүүлөрдү эске алуусун суранабыз деп айтылат маалыматта. Бүгүн Талас шаарынын жаңы борбордук стадионунун курулушу алдында мезгил кутучасын салуу аземи өттү. УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришкенде, ага Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев жана шаардын тургундары катышты. Белгилегендей, Талас облусунун учурдагы Эшим Кутманалиев атындагы жалгыз стадионунун аймагында алгачкы футболдук беттеш 1937 жылы өткөн. Андан кийинки жылдары стадион курулгандан тарта бир катар оңдоп түзөө жана жаңылоодон өткөнү менен учурда заманбап талаптарга жооп бербейт. Андыктан облустарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттин көп багыттуу саясаты жана президенттин өлкөдө футболду өнүктүрүү жөнүндөгү жарлыгынын алкагында Талас шаарынын Асанбек Оторбаев көчөсүндө жайгашкан жер тилкесине жаңы стадион курулганы турат. Заманбап талаптарга жооп бере турган стадиондун батыш жана чыгыш тараптарда жайгашкан трибуналары 5055 көрүүчүгө ылайыкталып, 3 кабаттуу трибуналардын алдында жайгашкан корпуста кийим алмаштыруу бөлмөлөр, мелдештерди өткөрүү үчүн функционалдык бөлмөлөр салынат. Белгилей кетсек, аталган ири футболдук инфратүзүмдүк объект Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында Талас аймагында алгачкы жолу курулуп, облустун тургундары жана өзгөчө жаш муундун өкүлдөрү арасында дени сак жашоо образын жайылтууга шарт түзүп, эл аралык мелдештерди кабыл алууга ылайыкталат. Кыргызстанда жалпы 1380 ветеринардык дарыгер иштейт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү комитетинде ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматы мекемесинин директору Улукбек Кожобергенов билдирди. Анын айтымында, булар жеке жана мамлекеттик дарыгерлер. Биз ар бир айыл өкмөткө ветеринардык дарыгерди жайылтуу боюнча активдүү иштеп жатабыз. Азыр аймактарды ветеринарлар менен камсыздоо 70-80% түзөт. Майдын аягына чейин ар бир айыл өкмөттө ветеринардык дарыгер иштей турган абалга жетебиз. Республика боюнча штатта 645 мамлекеттик вет врач бар, деди ал. Бирок депутаттар бул маалыматтарга ишенишпей, вет врачтар менен камсыздоо 50%га дагы жетпей турганын айтышты. Депутат Аманкан Кенжебаев эл өкүлдөрү аймактарда тургундар менен жолугушууда айыл өкмөттөрдө вет врачтар жок экенин айтып атышканын белгиледи. Эртең Борбор калаанын айрым жерлеринде суу өчүрүлөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, эртең 8 апрелде саат 10:00дон 24:00 чейин төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта суу болбойт. Ал арча суусу темир жол, Жибек жолу проспектиси жана Жаш гвардия бульвары, Фрунзе көчөсү, Манас проспектиси, Ден Сиапин проспектиси, ал арча суусу Бөкөнбаев, Кулуев, Москва, Фучик, Казаков көчөлөрү, ичүүчү суу, Запад 2 суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарында оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана калкты уюмдарды ичүүчү сууну эртелеп камдап алышын суранат.
Күн мурун Бишкек шаарында вело сезон 2025 аттуу салтка айланган вело жүрүш өттү. Муниципалитеттен билдиришкенде иш-чарага жүздөгөн шаардыктар, велосипед сүйүүчүлөр жана активдүү жашоо образын жактагандар катышты. Вело жүрүш Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркындагы эстеликтен башталып, Газпром балдарга дене тарбия ден соолукту чыңдоо комплексинде аяктады. Катышуучулар 5,5 чакырым аралыкты велосипед тээп өтүштү. Жүрүш соңунда атайын майрамдык программа уюштурулду. Иш-чарага мэрдин орун басары Виктория Мозгачева да катышып, шаардыктарды куттуктап, Бишкекте велоспорттун өнүктүрүү зарылдыгын баса белгиледи. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы, тез жардам унаалары жана ыктыярчылар тартылды. Велоколонна жол эрежелерин сактоо менен тартиптүү жана коопсуз түрдө жылып, көрсөтүлгөн жерге жетип келишти. Спорттук иш-чараны Бишкек шаарынын дене тарбия жана спорт, туризм жана жаштар менен иштөө боюнча департаменти жана Бишкек шаарынын велоспорт федерациясы уюштуруп, вело сезондун ачылышын салтанаттуу өткөрүштү деп айтылат маалыматта. Японияда тез жардам тик учагы дайынсыз жоголду. Бул тууралуу ТАСС кабарлады. Маалыматка караганда, тик учак менен байланыш саат 15:00 Нагасаки префектурасынын Цуцуми аралына жакын жерде деңиздин үстүндө жүргөндө үзүлгөн. Бортто учкуч, механик, 2 медайым, 80 жаштагы бейтап жана аны коштоп жүргөн үй бүлө мүчөсү болгон. Учурда куткаруучулар тарабынан издөө куткаруу иштери уланууда. Бабыр атындагы драма театрында Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өттү. Алгач Ош шаарындагы мыкты спортчулардын жетишкен ийгиликтерин таңазалаган көрүнүштөр орун алды. Майрамдык иш-чаранын алкагында спортчулар өз чеберчиликтерин көрсөтүштү. Иш-чарага катышкан Ош шаардык кеңешинин төрагасы Болотбек Баятов өлкөбүз жылдан жылга экономикалык жактан өсүүнүгүүдө. Бул албетте социалдык тармакка өзүнүн оң таасирин берет. Мамлекет башчыбыздын спортко өзгөчө маани берип жатканын көрүп жатабыз. Анын негизинде жерлерде, ошондой эле биздин Ош шаарыбызда да спортко көңүл бөлүнүп, ар тараптуу колдоолор болуп жатат деди. Негизинен экономикабыз өнүккөндө спорт да өнүгөт экен. Спорт залдар, спортчуларга өзгөчө колдоолор болуп атат. Мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан дагы спортко өзгөчө көңүл бурулуп, спортсмендерге жаңы социалдык объекттер, жаңы спорт залдар жана аларга сыйлоо дагы өзгөчө көңүл бурулуп аткандыгында бардыгыбыз көрүп болуп отурабыз. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, урматтуу спорт кызматкерлери, өзүңүздөр билесиздер, буга чейин биздин спорт тренерлерибиз дагы республикалык бюджеттен каржыланып келген болсо, быйылкы жылы Ош шаардык кеңеши, Ош шаардык мэриясы менен биргеликте спортчуларга акча каражаты былтыр 56 миллион бөлүнгөн болсо, быйыл 105 миллион болуп бөлүнүп атат. Бул дагы сөз шаардык мэрия, шаардык кеңеш спортчуларга өзгөчө көңүл бурулду деп айтсак болот. Мамлекетибиздин экономикалык тармагынын өнүгүп жатышын спорт залдарга, заманбап аянтчаларга, спорттук мекеме уюмдарга ажыратылып жаткан каражаттардан жана спортсмендерибизге болгон колдоолордон байкасак болот деген төрага Кыргыз мамлекетинин атын чыгарып таңазалаган. Бул спорт экендигин, биздин спортсмендерибиздин көп жылдан бери дүйнөлүк, азиялык, республикалык мелдештерде бир топ жеңиштерин багындырышы кыргызстандыктарды сыймыктандырарын жана кубандырарын баса белгилеп, спорттун мыктыларын Ош шаардык кеңешинин ардак грамоталары менен сыйлады. Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Бекдөлөт Абакиров мамлекет тарабынан колдоолор жылдан жылга көбөйүп жаткандыгын белгилөө менен Ош шаарынын спортчуларынын ийгиликтерин да белгилеп өттү. Бул мыкты нерселер өзү биздин мына чемпионат мира жанагы Орто Азия боюнча олимпиада түрлөрү боюнча болуп өткөн спортчулардын байгеге жетишкендери болот. Эң негизги көрсөткөнүбүз быйыл өзү 2024 жылы бокстон көрсөттү. Сейитбек уулу Мунарбек өзүңүздөр көрүп тургандай жана эркин күрөш боюнча жакшы результаттар көрсөтүштү. Кыргыз күрөш, алыш күрөш, ушу көп биздин улуттук оюндар түрлөрүнөн биздин балбандар жакшы ийгиликтер жетишип келип турушат. Ошондой эле өткөн жылы эл аралык мелдештерде бир топ ийгиликтерге жетишкен спортчулар, анын ичинен машыктыруучулар жана спорттун ардагерлери Ош шаарында спортто өнүктүүгө кошкон салык үчүн атайын төш белги, Ош шаарынын мэриясынын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктары менен сыйланышты. Мына быйылкы 24-жылдагы ийгиликтер боюнча мына Ош шаардык спорт комитетинин
Дене тарбия жана спорт комитети мына сыйлоого чакырып, терең ыраазычылык билдиребиз. Ошолорго мына чакырып күзүндө белбөө күрөш боюнча дүйнө чемпионатында 1-орунду алып келдим эле. Анан Казакстанда өткөн 5-дүйнө көчмөндөр оюндарында 3-орунду алып келдим. Ошол боюнча мыктылыгымды чакырып келдим. Бокс тармагында бизде мына акыркы мезгилде көрсөңөр 2024-жылды Францияда болуп өткөн Олимпиада месинде биз школадан Сейитбек уулу Мунарбек экинчи месте алды. Анан кийин менин учениким Абдулхак Садиков Абу-Даби шаарында болгон Азия чемпионатында коло медаль алды. Акыркы жетишкен ийгиликтерибизден, жакшы ийгиликтерден бири болсун. Иш-чарада мамлекеттин атын чыгарып, тааныткан, даңазалаган бул спорт экендиги талашсыз деп айтылды. Дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө карата майрамдык иш-чара маданият кызматкерлеринин концерттик программалары менен уланды. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.